Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Сабагыбызды баштайбыз. 8-сабак эне тилинде окуу жана түшүнүү. Өткөнкү сабакта суроо түрлөрүн өтүп баштаганбыз. Тагыраак айтканда, тексттин детальдарын талдоо боюнча суроолор, алардын ичинен 4-өн өткөнбүз. Бүгүн 5-си менен улантабыз. 5 суроо түрү буга эмне далил боло алат деген суроо. Далил дегенде эмнени түшүнөбүз? Мисалы бир ой, пикир, тезис болушу мүмкүн. Бул 3 сөз негизинен бир эле түшүнүктү билдирет. Бул жеке пикир, субъективдүү бир ой да. Анан ушуну далилдеш керек. Башкача айтканда, мисалы мен алма пайдалуу деп бир мисал келтирип аткан болсом, же ушундай бир ой айтып жаткан болсом, аны мени угуп жаткан адамдар ишенбеши мүмкүн да. Эмне үчүн пайдалуу деп, чыкан айтып берчи, эмне үчүн пайдалуу деп. Ошондо мен кандайдыр бир маалыматтарды айтып, аргументтерди айтып, анын тууралыгын далилдеп берем да. Ошондо аргумент катары ар түрдүү фактылар болушу мүмкүн, изилдөөлөр болушу мүмкүн. Кыскасы, ошол менин оюмду тастыктап турган бир маалымат керек. Же болбосо башка бир мисал келтирели. Мисалы, спорт ден соолукка пайдалуу деген. Бул деле мындай жалпыга маалым болгон бир маалымат болсо деле, бирок бул бир ой болуп эсептелет. Мисалы, угуп жаткан адам мындай деши мүмкүн да, эмнеси пайдалуу депчи. Мына спорт менен машыккан адамдар ооруп калып атат. Мисалы, жанагындай күрөштөрдө же болбосо жана футбол сыяктуу оюндарда буттарын сындырып, терс дагы натыйжаларын көрүп атат деген сыяктуучу. Ошондо мен өзүмдүн оюмду далилдеп беришим керек, тууралыгын ар түрдүү, мисалы, окумуштуулардын изилдегендери менен, доктурлардын айткандары менен дегендей, ар түрдүү ошол адамдын денесиндеги, организминдеги ошо спорттун тийгизген таасиринен улам өзгөрүүлөрдү айтып берүү менен далилдеп берсем болот. Демек, бул ушундай суроо түрү. Бул суроону да башкача кантип берсек болот? Мисалы, мунун тууралыгын эмне тастыктап турат дейт. Тастыктоо деген сөз ошол далилдөө, ошону ырастап, ооба ушундай деп турат, бекемдөө. Ушундай окуянын чынында эле болгонун эмнеден түшүнсө болот дейт. Мына бул ошо эмнеден түшүнсө болот дегенде эле ошо кайсы фактыдан же кайсы бир маалыматтан түшүнсө болот деп ошону айтып атат. Бул ойдун пайдалуулугун эмне далилдеп турат, жана башкалар дейт. Азыр мисалга көңүл бурабыз. Бул жерде тексттин 1-бөлүгү берилди. Экинчи бетине өтөбүз. Анан суроосуна жооп берип көргүлө. Суроосу эмне дейт? Жогорудагы үзүндүдө айтылгандар боюнча Кыргызстандын космоско жол чабууга даяр экенин эмне далилдеп турат дейт. Кыскача айта турган болсок, Кыргызстан космоско чыгайын деп турат. Ошо чыкканга даяр болуп турат. Ошого ушундай ойдун тууралыгына эмне далил боло алат деп атат да. Варианттарга көңүл буралы. Макул. Эми эң алгач биз ушул айтылган ойду, суроодогу ойду тексттен табышыбыз керек да. Суроодогу эмне деди эле? Кыргызстандын космоско жол чабууга даяр экенин эмне далилдеп турат деген. Ошо даяр экендигин азыр биз тексттен көрөлү. Мына эң биринчи сүйлөмдө айтылган да. Космоско Кыргызстандын жолун чабууга кыргыз окумуштуулар аздыр көптүр илимий интеллектуалдык даярдык бар деп белгилешүүдө дейт. Аздыр көптүр илимий интеллектуалдык даярдык бар экен. Мен ушул ойду укканда кантип эле дешим мүмкүн да, мисалы, чындап эле даяр бекенбиз эмне? Кыргызстан, кыргыздардын окумуштуулары даяр бекен космоско чыкканга? Эмне үчүн гана деп мындай кызыгуу менен бир өзүмдүн ичимде, оюмда бир суроо болгон болушу мүмкүн. Анан жазуучу, автор, тексттин автору эмне кылат? Түшүндүрүп берет. Мына эмне үчүн депчи. Эмне үчүн дей турган болсок, мына андан кийинки тексттин калган бөлүгү ошонун баарын тастыктап далилдеп турат да, ушул биринчи сүйлөмдө айтылган ойду. Мисалы, академиктер дейт, мисалы 40 жылдан бери жакынкы космосту, башкача айтканда жердин атмосфералык катмарына, озон катмарларына изилдөө иштерин жүргүзүп келатат дейт. Эми академик бирөөнү айтты бул жерде, Токтомушев. Андан
натыйжалары, анын изилдөө натыйжалары, ыкмалары дүйнөнүн 12 өлкөсүндө колдонууга коюлган дейт. Бул пайдалуу болуп атыптыр да мунун изилдөөлөрү. Андан кийин Кыргызстан эл аралык университети жакында эле Максим эл аралык космостук программасына катышууга арыз берди дейт. Катышып жатыптыр программага. Андан кийин астронавтика академиясына мүчө болду дейт, мисалы, дагы бир академик. Дагы эмне дейт, эл аралык электр байланыш уюмунда ала толук эки окумуштуу дейт, иштеп жатат дейт. Демек, бул биздин окумуштуулар эмне экен, ушундай бир иш жасоого, космоско чыгууга даяр экен да. Демек, сөздүн баардыгы эмне болуп атат, окумуштууларга келип такалып атат да. Ошолордун даярдыгы жөнүндө сөз болуп атат да. Мына даяр, мына момо иштерди кылган, изилдөөлөр жүргүзгөн. Ошон үчүн мага ишенип койгула, биз Кыргызстан космоско учууга даярбыз деп жатат да. Мына автор айтып жатат. Эми бул канчалык биз буга кошулабыз, кошулбайбыз, ал башка маселе. Бирок ушул тексттеги автор ушинтип айтып жатат. Демек, сурообуз Кыргызстандын космоско жол чабууга даяр экенин эмне далилдеп турат? Дагы жолу варианттарга келе турган болсок, мына Гсына келели. Эл аралык электр байланыш уюмунун иш алып барышы дейт. Эл аралык электр байланыш уюму иш алып барып жатат, бизге көп тиешеси жок. Болгону биздин окумуштуулар ал жакта иштейт экен. Жердин атмосфералык жана озон катмарларынын изилдениши дейт. Жок, көп тиешеси жок. Анан Максим деген программага биз катышып жатабыз, бирок ал ошондой болгон нерсеси далил боло албайт. Демек, бизге, биздин Кыргызстанга тиешелүү болушу керек болуп атат. Ошондуктан туурасы кыргызстандык окумуштуулардын жетишкендиктери. Алардын жетишкендиктери ошо биздин даярдыгыбызды далилдеп турат десек болот. Азыр тесттерге көңүл буралы. Бул жерде ошо 4 текст болот. Ар биринин суроосу бар. Мунун баардыгы далилдөө боюнча. Анда эмесе кагазыңарды даярдап, калемиңерди даярдап иштегиле. Биринчи текст. Видеону токтотуп иштегиле. Тексттин экинчи бөлүгү. Уландысы. Суроосу, варианттары. Бул биринчиси болду. Экинчисине өтөбүз. Тексттин уландысы. Суроосу. Үчүнчүсүнө өтөбүз. Тексттин уландысы. Суроосу. Төртүнчүсүнө тексттин уландысы. Анан суроосу. Ошон менен 5-чи суроо түрүн дагы өтүп бүттүк. Азыр кийинкисине өтөбүз. 6-чы суроо түрү: бул маалымат эмнени жокко чыгарат дейт. Жокко чыгаруу. Айрым тексттерде бир маалымат айтылышы мүмкүн. Ал айырмасы жок кандай маалымат. Ал факт болушу мүмкүн, пикир, ой болушу мүмкүн. Анан ошол маалыматка каршы келген башка бир маалымат болушу мүмкүн текстте. Каршы маалымат. Ал дагы пикир болушу мүмкүн, факт болушу мүмкүн, ал мисал да алар. Анан биринчи айтылган маалыматка каршы келди. Булардын ортосунда бирок, анткени менен, антсе да деген сыяктуу сөздөр болушу мүмкүн. Булар болбошу дагы мүмкүн, маанилик жактан карама каршы келиши мүмкүн. Ошондой учурда биринчи айтылган маалымат ал эмне болгон болот? Жокко чыгарылган болот. Же болбосо башка сөз менен айта турган болсок, төгүндөлгөн болот да. Төгүндөө деген сөзүбүз ошол жокко чыгаруу деген мааниде. Суроо мисалдары. Текстте эмне жокко чыгарылды же төгүндөлдү десе болот экен. Бул жерде жокко чыгарылып жаткан нерсени биз өзүбүз табабыз да тексттенчи мындай суроодо. Ал эми кээде эмне болушу мүмкүн? Бир маалыматты айтып туруп, мисалы, тексттеги бул кишинин айткандарын автордун кандай ою төгүндөп турат десе болот.
мисалы белгилүү конкреттүү бул кишиде ал жерде текст боюнча бир каарман айтылышы керек. Же болбосо бул маалыматты эмне төгүнөп турат дегенде, мисалы ошол эки маалыматтын бирөө суроодо болуп калышы мүмкүн, же болбосо эки маалымат тең суроодо болбой калышы мүмкүн да. Анан кайсы варианттагы туюнтма бул пикирге каршы келет дейт. Мына бул пикир дегени суроодо берилди бир маалымат, анан ага каршы чыккан маалыматты биз тексттен табышыбыз керек да. Эми негизинен эки маалымат тең эле текстте берилген болот. Ошол экөөнү жакшы аныктап, бири-бирине каршы экендигин түшүнүшүбүз керек. Мисалга көңүл бурабыз. Суроосу, мына текстти окуп көргүлө. Жана жогорудагы үзүндүдө эмне деген ой төгүндөлдү дейт. Эмне деген ой андай эмес деп айтылды. Ошону ойлонуп көргүлө. Варианттарына көңүл бурабыз. Губернаторлорду дайындоо жакшы деген ой төгүндөлдү дейт. Губернаторлорду шайлоо жакшы деген ой. Күчтүү бийлик чоң муштум эмес деген ой. Жылуу сөз элди ишендирет деген ой дейт. Демек, ушул варианттардагы берилген ойлордун кайсынысы төгүндөлдү дейт, азыр көрөбүз. Биринчи текстке келели кайра. Мындай деп айтылып жатат эми. Bir убакта Орусияда губернаторлор шайланган дейт да. Шайланган дегенде ошо эл шайлаган дейт да. Андан кийин ал тажрыйбаны кайра дайындоо менен алмаштырды дейт. Дайындоо менен болгондо шайлабай калды, губернаторду жогорудан бийликтин ошо жогорку инстанциядагылары эмне кылды, дайындап баштады дейт да. Андан кийин биздин бийлик дагы ушундай ыкма менен күчтүү мамлекет кура алабыз деп ойлоп жатышат дейт. Ушундай дегенибиз бул жерде дайындоо дегенди билдирип жатат. Анан күчтүү мамлекет кура алабыз деп атат дейт да. Эми ушул жерге келебиз. Күчтүү бийлик дегенди биздин совет доорун көрүп калган адамдарыбыз чоң муштум деп түшүнөт дейт. Мына күчтүү бийлик бул чоң муштум деп атат. Демек, карагыла, дайындоо менен биз күчтүү бийликке келебиз деген ойдо болуп атышат дейт да аларчы. Мына эми төгүндө ушул жерден башталат. Могу жылуу жумшак деген сөз менен башталат. Төгүндө кетти, ушул жерден автор баштады. Жылуу жумшак сөз менен деле реформаларды алдыга жылдырса, элге жеткирсе болот. Аны эл укса, ынанса, мына ушул күчтүү нерсе дейт да. Эми кайра башына келели. Дайындоо дейт. Губернаторлорду дайындоо илгеркилердин ою боюнча бул күчтүүлүк дегенди билдирет дейт. Автор эмне деп атат? Жок дейт, кечирип койгула. Дайындоо эмес дейт. Же болбосо ошо чоң муштум эмес дейт. Бул жылуу жумшак менен деле күчтүү болсо болот дейт да. Демек, ошол чоң муштумду жокко чыгарып атат. Чоң муштумду жокко чыгаруу менен дайындоону да жокко чыгарып атат да. Ошон үчүн бул жердеги негизги төгүндөлүп жаткан оюбуз эмне болуп атат? Губернаторлорду дайындоо жакшы эмес деп ошону айтып атат да. Демек, дайындоо жакшы деген ой эмне болду? Төгүндөлдү. Ал эми губернаторлорду шайлоо жакшы деген ой тескерисинче тастыкталды. Автор ушуну каалап жатат. Күчтүү бийлик чоң муштум эмес деген ой дагы эмне болуп атат? Айтылып жатат. Автордун пикири айтайын дегени болуп атат да. Анан жылуу сөз элди ишендирет деген ой бул дагы авторго туура келип атат. Демек, автор каршы болгон нерсе ошо губернаторлорду дайындоо болуп атат да. Мен эми жакшы түшүндүрө алдымбы? Өзүңөр дагы ары бери жылдырып угуп көргүлө, кайра карап. Макул, улантабыз. Бул боюнча көнүгүүлөрдү иштейбиз. Биринчи текст. Суроосу. Экинчи текст. Анын суроосу. Үчүнчү текст. Анын суроосу. Төртүнчү текст. Суроосу. Ошо менен 6-чы суроо түрү дагы бүттү. Видеону дагы бир жолу айтып жатам, алдыга артка жылдырып бир сыйра кайталасаңар болот.
Эми кийинки акыркы суроо түрүнө келели. Акыркы дегенде тексттин детальдарын талдоо боюнча акыркы суроо. Бул текст боюнча мунун тигинден кандай айырмасы бар дейт. Бул жерде салыштыруу болуп атат. Эми мисалы биринчи маалымат дейли, бир маалымат бар дейли. Биринчи маалымат, анан экинчи маалымат бар дейли текстте. Мисалы экөө кандай болушу мүмкүн? Экөөнү салыштырабыз. Экөө мисалы айырмасы болушу мүмкүн. Бул жерде азыр айырмасы өңү түсүндө болуп атат, кебетесинде болуп атат. Мисалы же болбосо бул жерде эки нерсеси менен айырмаланып атат. Мына өңү түсү менен дагы, кебетеси менен дагы десек болот. Же болбосо мисалы дагы бир эки маалымат бар дейли. Экөө мисалы бир эле нерсеси менен айырмаланат десек болот. Ал мындай сырткы кебетеси десек болот. Ал эми өңү эми окшошуп кетип атат экөөнүкү. Эми суроо мисалдары эмне дейли? Текст боюнча бул тигинден эмнеси менен айырмаланат дейт. Бул тигинден эмнеси менен артык. Анан бул түшүнүк тигил түшүнүк эмнеси менен окшошпойт дейт. Эми айырмаларга келгенде мындай нерсе бар. Же эки маалымат бири-бирине окшош болот, же айырмасы бар болот. Бул түшүнүктүү. Андан ошо айырма болгондо дагы эмне болот? Же бирөө бирөөнөн артык болот, же ошо бирөө экинчисинен мындай кем болот да, бир нерсеси менен. Эми көңүл бурабыз мисалга. Суроосу. Жогорудагы үзүндүдө айтылгандар боюнча илгерки кыргыздар азыркылардан эмнеси менен артык болгон дейт. Артык дегенде мындай жакшыраак болгон деген мааниде. Окуп таап көргүлө. Суроолоруна көңүл бурабыз, суроо варианттарына. Макул, анда эмесе текстке кайра келели. Эң башында эмне деди? Илгерки кыргыздардын ынтымагы менен азыркы ынтымактын ортосунда чоң айырма бар дейт да. Чоң айырма бар дейт. Мына илгерки кыргыздардын ынтымагы менен азыркылардын ортосунда чоң айырма бар. Аны деп туруп эле анан ушул жерден салыштыруу башталды. Мына азыр бир атанын балдарынын ынтымагы жана жердешчилик дегендердин ролу бир кыйла төмөндөдү дейт. Төмөндөдү десе бул эмне болуп калды? Азыр бир атанын балдары мурдагыдай ынтымактуу болбой калды деп жатат да. А мурда илгерки кыргыздар эмне болчу дейт? Ошо бир атанын балдары ынтымактуураак болчу дейт да. Азыр анчалык ынтымактуу эмес, бир атанын бир мындай уруунун бир туугандардын арасындагы ынтымак дейт. Бирок бул жерде ынтымак деген түшүнүк бир аз өзгөрүп кетти дейт. Азыркы күнү азыр бир атанын балдары эмес, мына тайке жээндер, куда сөөктөр, классташ, достор, курсташ жана башкалар ушулар ынтымакка келе баштады дейт да. Мындай ошондой ынтымак пайда болду дейт да. Мурда андай түшүнүктөр болгон эмес, мурда бир атанын балдары ынтымактуу болгон дейт. Демек, илгерки кыргыздардын азыркыдан айырмасы, ошо же болбосо артык болгону эмне болду? Алардын албетте бир туугандардын ынтымактуу болгону менен дейт да. Бири-бирин колдой жүрүшкөн менен деген өтө жалпы болуп кетет. Сөйдөгөндө колдоо азыр деле айтылып жатат бул жерде. Азыр мындай бир атанын балдары болбосо дагы тайке жээндер, куда сөөктөр дейт, классташ, курсташ, кесиптештер бири-бирин колдойт дейт да, мисалы. Андан башка элдердей болгон менен дегенде ал илгеркилер башка элдердей болгон, азыркылар башка элдердей болбой калды деген жок. Азыр тексттин аягында айтылды. Бирок кайра эле кыргыздар дейт, ошо илгеркиси эле азыркысы эле мурдагы мындай башка элдердей болгон эмес дейт да. Мындай салыштырганда кайра эле мурдагыдай деген сыяктуу бир нерсени айтты. Бул жерде мындай үзүндү болгон үчүн толук түшүнө албайбыз бул тексттен эмне дегиси келип жатканын. Анан тартиптүү болгон менен дейт. Жок, муну дагы айта албайбыз. Илгери тартиптүү болушкан, азыр тартиптүү болгон эмес деп айта албайбыз ал жөнүндө. Тескерисинче азыр эмне дейт? Уурулук бир аз тыйылып, тартипке көнө баштады деген сыяктуу, мурдагыдай жалкоо болбой калды деп мындай тескерисинче азыркылардын бир артыкчылыгы айтылып жаткандай. Ошондуктан туурасы агасы болот бул жерде. Ошо менен 7-чи суроо түрү дагы бүттү. Тексттин детальдарын талдоо боюнча суроолор баардыгы бүттү.
Бул суроо түрлөрү биринчи китепте берилген болчу. Ал эми кийинки суроо түрлөрү жалпылоо боюнча жанагындай тыянак чыгаруу боюнча суроолорубуз алар экинчи китепте берилген. Аларга кийинки курста көрөсүңөр. Аларды кийинки курста үйрөнөсүңөр. Ошо менен окуп жана түшүнүүнү жыйынтыктап жатабыз. Азыр айырма боюнча жаңы элеке 7-чи суроо түрү боюнча көнүгүүлөрдү иштегиле. Анда эмесе баштадык. Биринчи суроо. Суроосу. Экинчиси. Анын суроосу. Үчүнчүсү. Анын суроосу. Төртүнчүсү. Суроосуна көңүл бурабыз. Ошо менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келди. Суроолор болсо сабак учурунда берсеңер болот. Көнүгүүлөрдү шашпай иштеп, видеону улам артка жылдырып, ичиндеги маалыматты жакшылап кайталап бекемдеп алгыла. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.